Жолдош майор, өздік құрам ертеңгі самға тізіле, баянама берген майор болатын. Саламатсыздар жолдоштор. Эркин тур. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз дагы ушул мекенибизди коргогон мыкты спортчу, мыкты ушундай спецназ мырза тууралуу болмокчу. Кызыктын баары алдыда биз менен болуңуздар. Биз бүгүн дагы ошол өзгөчө бир спортчуну сиздерге тартуулап, жаш спортчуларга бир жакшы бир стимул катары ушул көрсөтүүнү сунуштайын деп жатабыз. Бизден алыстабаңыздар. Распорядок дүниябыз бар, күнүмдүк иш берчен. Ошол боюнча иштеп турабыз. Атайын операцияларды жүргүзүүдө ушундай тренировкаларды кылып, занятияларды кылып турабыз. Албетте бул жумушту жаш кезибизден бери кызыгып, армияга барууну самап, кийин армияга барып келдик, аскердик кызматка. Андан кийин келип, ушу элге, жерге кызмат кылып атканыбыздан, ата мекенге кызмат кылганыбыздан сыймыктанабыз. Спортко эч кандай тоскоолдук болбойт. Наоборот, бул спорт өтө керек биздин жумушка. Спорт болбосо биздин жумуш аябай кыйын. Бул жерде ар бир бала даярдык менен келген балдар болот. Элим жерин коргойм деген спорт менен машыккан ар салмактуу спортсмендер келет. Өзүнө коюлган буйруктар болгон болсо, так аткарганга аракет кылат. Ишке келетін болсо, койгон буйруктарды бул ар дайым так аткарат. Бул көп ийгиликтерге жетишти. Мына биздин отряддын өздүк курамдын аброюн көтөргөндүгүнө да чоң салымы бар. Бул жигиттин спортчуларга кандай мүмкүнчүлүк болсо, биз шарттар түзүп беребиз, колдоолорду колдоп беребиз. Эми биздин отрядда колдоолор жакшы бизге. Бул кызматкерлер бизден кандай колдоо сураса, биз ал колдоого мүмкүнчүлүктөр биз шарттар түзүп беребиз. Булар биз үчүн сыймыкта. Бул Кыргыз Республикасынын, Кыргыз мамлекети үчүн бул спортчулар биз үчүн сыймык. Мен булар үчүн сыймыктанам. Айбек Ахматов, Талант Ахматовдун бир тууган агасы. Мага келгенде 2000-жылы келген. Биздин Таймаш спорт клубуна. Өзүнүн талыкпас эмгеги менен көп жолу республикаларды утуп, эл аралык мелдештерди утуп, спорттун чеберчилигине жеткен. Айбек Ахматов ушул биздин спорт клубда тренер болуп, иштеп калып, андан кийин өзүнүн иниси Талант Ахматовду алып келген. Ушу Талант Ахматов дагы өзүнө окшоп тырышчаак, өзүнүн талыкпаган эмгеги менен өзүнүн бакы спортивный бир ийгиликтерин бул эртеле жетишкендиктерин көрсөтүп баштаган. Шаардык, областтык, республикалык мелдештерде жеңүүчү ат алып, кийин уже эл аралык мелдештерге чыгып баштаган. Ошентип Талант Ахматов дагы спорт чеберчилигине жеткен.
Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштадык. Талант мырза, айтсаңыз, сиз биринчи спортто ушунча эмгек кылып, азыр өзүңүздүн мындай жетишкен ийгиликтериңизди айтсаңыз да, эмне боюнча спорт шебери болдуңуз? Биз биринчи ошол Ош шаарына келгенде Таймаш спорт клубу бар, бул жакта жанында, бул жакта залдын почти бул залдын үпөсү деп койсок деле болот. Экөө жанаша турат. Экөө жанаша алысыраак турат. Бул ошол жерде башталганмын спортту биринчи. Бир тууган агам Айбек Ахматов тренер болгон мага, маштыры баштаган биринчи. Кикбоксинг боюнча баштаганбыз биринчи. Күчтүү балдар сбор кылып, анан ошол жерден республикага жана башка жактарга барчубуз. Мен биринчи кикбоксингден чемпион болдум 2014-жылы Токмок шаарында болгон. Андан кийин ушул спортко эле байланыштуу болгон ушул сандагы спорттун түрү менен дагы чыгып көрүп, анан алда дагы результат кылып, Кыргыз Республикасынын чемпионатын утуп, анан чемпионат мирага бардык Россиянын Казан шаарында. Ошол Казан шаарында ушул санда боюнча чемпионат мира өттү 14-чү. Ошондо коло медаль менен келдик, 3-чү месте болуп. Кандай кыйынчылыктар болду ошол эми Казанга барганда? Өзүңүздүн жериңиз эмес да. Көп нерсе мисалы тааныш болбойт. Эмне тоскоолдук болду? Кичине финансыдан болсо, бул не олимпийский вид болгон үчүн бул мамлекеттен кажыланбайт. Биринчиден спонсорлордун негизинде барабыз. Бирок Кудайга шүгүр, спонсорлор бар экен, колдоп, өзүбүздүн командалар, ишканалардагылар, агалар бар экен, ошолордун колдоосу менен бардык. Жакшы өттү. Эми албетте чемпион мир оңой эмес экен, жеңил эмес. Уровень күчтүү. Эми колдон келишинче өзүбүздүн чеберчиликти аткардык. Ал жерге мыктылардын мыктысы барат да. Мыктылардын мыктысы барат. Сизге ушул жерден суроодо өзүңүз айтып калдыңыз да, каржы боюнчачы. Кайсыл спортчу менен сүйлөшпөйүн, сөзсүз түрдө каржыны айтып кетет. Эмнелерге талап кылат ушу каржыны? Кайсыл жерлерде көбүрөөк каржы керек? Спортсмендер аябай өнүгүп, витаминизациялар менен жана изденүүлөрдүн негизинде булар аябай күчтүү өнүгүп баратат. Ошондой эле биздин Кыргызстандагы ошондой өнүгүшү керек. Мисалга спортсмендер туура тамактануу керек, буга уйку дегендей, дем алыш, баардык нерсе бул спортсмендин режими да. Эгер булар сакталбаса да кыйын. Жана ал баардыгы эми акчага келип такалат да. Эми билем Кыргыздын жигиттери эр жүрөк, дух бар. Бирок баары даярдык деген дагы даярдык экен. Ал жерде ушу мыкты даярдыктанган жигиттер өзүн көрсөтөт экен да. Спортсмендердин баардыгы эле билсе керек, тер төгүлөт бул да албетте. Чыдамкайлык, салмакты азайтуу бул өтө кыйын. Анан кийин параларда турат. Бул деле бир өзүнчө бир кыйын. Себеби оңой эмес булчу, албетте оңой эмес. Ошолордон өткөргөндөн кийин анан бир ийгиликке жетишет да адам. Мен жумушка киргенге чейин кызыгуу башталган спортко. Анан менин бир тууган агам ошол айылдарда Ошто окуйт эле, өз физкультурныйда барып, ошол жакта да бактарга турник, бурс, мындай ишендерди, грушаларды илип, атам жасап берген бир териден. Ошодо туруп, бирок ошодон кызыгуу койгонгон болуш керек, же нарактан да болобу. Анан ошол бул жака Ошко келип, ички иштер органдарына киргенге чейин спорт бөлүмүн ачып жүрдүк. Мындай кылбайлы, сиздин туулуп өскөн жериңизге барып, ошол жерден сиздин жетишкен ийгиликтериңиз менен таанышып, ошол жерден көрүп, кандай дейсиз? Макул. Алгачкы спортко кадам таштаган айылыңызда болсо керек. Айылда жерде кызыгуу. Мушкерибиз Ахматов Талантбек деген жигитибиз болот. Бул Ахматов Талантбек деген жигитибиз ушул залда чоңоюп, ушул залда өсүп, ушул жерде өзүнүн эмгегин ушул жерде өткөргөн. Бул жигитибиз жөнүндө айтып кетсек, бул жигитибиз талант. Бул эмгекчил, мээнеткеч, өтө өзүн сыйлаган, спортту сүйгөн жакшы жигиттердин бири болуп эсептелет. Өзүнүн кийинки өсүп келаткан муундарга ушундай болгон жакшынакай жигиттерге таалим тарбиясын берип, өзүнүн башынан өткөргөн, турнирлерди башынан өткөргөн тууралуу көптөгөн жакшы иштерди айтып берип, балдарга мотивация берип келет. Дүйнөнүн чемпиону, Азиянын чемпиону болуп келди. Ушуларды көрүп биздин залыбыздагы ушул жерде машыккан балдарга көптөгөн жакшы мотивациялар берип келет деген үмүттөбүз. Жакшы ийгиликтерди жаратып, балдарга жакшы өздөрүнүн ой пикирлерин айтып келет.
Мен өзім бұның таланттың ағайы, тренері, бары жоғы мен болған да. Анан биринчи ошол таймаш салгап келип, путуна колуна буну коюп, соревнованияларга чыгып аткандан акырында акындык менен жүрүп, кабинетке алып кирип алып туруп, анан кийин мен айттым: "Сенин акаң тренер болсо, сен ушундай кылып жүргөнүң болобу?" деп анан айтып тилдедим анан кийинчи. Эми намысына тийип да, кичине жеңдей кылып тийип ошентип сүйлөгөндөн анан кийин ойлонду окшойт. Анан кийинчи анан жакшы келип, жакшы катышып, анан баштады да анан кийинчи. Aman bol, üyülen bilen, tuğanırın bilen, olgaçlan bilen, genç bol. Daim yolun sözün yoldaşın kıdır bolsun. İşin değil olsun bana. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз Талант мырзанын үйүндө турабыз. Бул жерде ийгиликтери толтур экен. Бул жерге дагы батпай калгандары бар. Эми Талант мырза ушул жерден өзүң мындай көңүлүңө жакынын, эми бардыгы эле көңүлүңө жакын, бирок мындай өзгөчөлөрүн бир кыскача айтып өтсөң. Эми бул ийгиликтер ар биринин өзүнүн тарыхы бар. Бул жерде ар кандай видтен бар. Бул Ош шаарында өткөн бокс боюнча биринчи местолор экен. Бул Ош шаарында универсиада, шаардын биринчилиги, Южный регион боюнча деп өтчү эле бокстан мурун булар. Анан булар өзүн көрсөткөндөй кыргыз чемпионаттары, мисалы кикбоксингден, уш сандадан Бардыгы биринчи месте экен. Бул ошо кызылдар биринчи местолор. Анан мунан дагы айта кетсем, бул Спартакия деп атат, неолимпийский вид спорта. Мына 2016-жылы өткөн, 4 жылда бир жолу болуп. Азыр пандемияга байланыштуу бул болбой калды. Токтоп турат, 2020-жылы болуш керек эле. Анан бул медалдарга токтолсок, бул Орто Азия боюнча Ысык көл шаарында бул өтөт жылда. Бул дагы 2000 пандемияга байланыштуу болбой калды. Бул дагы 2 жолу болуп биринчи медал алганмын. Дагы 2017-жылы Россиянын Казан шаарында чемпионат мира 3-чү место. Бул медал. Коло медал, да? Коло медалга. Анан бул Шанхай организациялар баягы 8 мамлекет катышкан, ШОС мамлекетке кирген мамлекеттер арасында булар Кытай шаарынын Чунсин деген шаарында болуп өткөн. Ташта ушундай. Ошодо 2-чи место бул күмүш медал. Ошол жылы 2018-жылы Кытай шаарында болуп өткөн Кубок мирада. Бул дагы ошо 3-чү место. Коло медалга. Булда негизинен эң толкундаган күнүм бул мына медал болуш керек. Мына 2009-жылы болуш керек. Өзгөн шаарында Восточный единоборство деп баягындай рукопашный бойго окшогон турнир болгон. Ошондо мындай матчевый бой болгон, бир эле бой. Ошол бойдо биринчи местени алып, ошону утуп, аябай сүйүнгөм. Биринчи медал болгон да. Кандай өзгөчөлүк болду эле, кандай толкундануу? Ошол малда биринчи медалым болгон үчүн өтө толкундануу болгон. Андан кийин катар медалдар болгон үчүн эң толкундануу ошондо болгон да мен үчүн. Өтө баалуу медал деп. Калгандары эми ар кандай. Чемпион болгону, мен чемпион болгону да. Кыргызстандын желегин көтөргөнү, менин көтөргөнүм да. Бокстан кандидат мастер спорта болду биринчи. Карасам баланын шыгына караш керек да. Баланын шыгына карасам бала кикбокстан жашыраак да. Уклондан кикбокска бурдум да. Андан результат берди. Кыргызстан чемпион болду 2-3 жолу. Мастер спорта болду. Мастер спортасын алып бердим, коврочкасын. Андан кийин уш санда жакшы чыгып кеткен ошол убакта биздин убакта. Уш санда да жакшы результаттарды көрсөтүп, ушу чемпионат мирде, чемпионат кубокко барды. Ушундай жактарга көп мен жөнөттүм. Эми ушунча ийгиликтерге жетишиңизге сөзсүз түрдө бирөөлөр себепкер болот. Албетте жараткандын колдоосу менен, бирок ошол себепкер кылып кимдидир себепкер кылат да. Кимдерге ыраазычылык айтасыз? Мисалга уш санадан бизди мындай өзүнүн насаатын берип, бизди ошол жака алып барган Өмүржанов Тагай деген агай болгон. Ошол Тагайга ыраазычылык билдиребиз. Өзүм агама, Шайлообек Аталжык деген ал биздин тренер болгон биринчи кикбоксингден. Ага ыраазычылык билдиребиз. Анан азыркы тапта, азыркы маалда
бизди бүт жактан тарбиялап, спорт жактан, спорт бар түрүнөн Нурлан агайга да ыраазычылык билдирип айтып кетебиз. Эми ушунча ийгиликтерди багындырыпсыз да. Ушул артыңыздан өсүп келе жаткан жаш муунга, келечектеги биздин чемпиондорго, спортчуларга эмне деп насаат айтып кетесиз? Бул боюнча мен эгер менден кийинки муундар, жаштар, мисалы өзүмдүн айылым мени көрүп шулагымдай болуп өссөм деген бир ниеттер болсо аябай кубанычтамын. Мисалга азыркы эми канча бузукулуу иштер көп да азыр. Ичкилик бар, наркоман болуп, анын ордуна спорт менен машыгып, ден соолугун чындап, эли жерин коргоп жүрсө, бул жакшы да. Биздин мамлекеттин дагы өнүгүшүндө таза жашоо үчүн. Ошо жаштарга айта турган спорт менен машыгсын, ден соолугу үчүн, ата мекенин коргош үчүн албетте. Şu talant менен бир таган укам менен сыймыктанам. Ошо бир гана биз эмес, дүйнө жүзүбүз баары сыймыктанабыз ушу укам менен. Бул кичинекейинде эле тырышчаак бала болгон да. Ошо кылам деген жакшы нерсенин баарын кылчу. Анан бул эми баягы спортко машыккан эмес себеби бул атам, мен оюмча атам көп жардам берген бугачы. Атам буларга кичинекейинде элечи баягы эми коргоошунан коюп путтарына, кийизге. Ошого коюп путтарына байлап койчу. Ол кичинекейинде эле. Анан чуркаганда булар мектептенби, кайсы жактан болсун дайыма биринчи орунду алышчу да. Мен ойлойм да булардын ушу эмеге, ушу спорт боюнча машыккан атам себепчи болгон деп. Эми ушунча мына кубоктор, бул курлар, бул медальдар, бул грамоталар жөн жерден келген жок. Албетте аябай бир талыкпаган эмгектин артында бир көп, аябай көптөгөн эмгекти талап кылды да. Сиз ушунча убакыт коротуп спортто жүрдүм, башка жумуш менен алектенсем эмгиче бир жогорку жакта депутат же министр же жогорку бир бизнесмен болуп калмакмын деген ойдо бир өкүнбөйсүзбү? Жок, андай өкүнүч болбойт. Эми ар ким өзүнүн деңгээлине жараша болот деп ойлойм. Мен спортту тандagaныма эч качан өкүнбөйм. Себеби биз жаш кезимден ушул бир армияга барып, ушундай бир форма кийген, спецназ деп ал убакта билбейт элек, бирок көрсө спецназ экен деп билчиргенбиз. Ошо азыр солдат деп. Анан ушинтип сүйлөшүп, да досторум бар эле, ушу армия жөнүндө сүйлөшүп жүрүп калчу элек. Армияга бардык, службадан келип, анан ушул Аллах насип кылган экен, ошол кесипке кирип калдык да биз. Спорттун чоң түрткүсү болду. Айылдаштарына, жаштарга үлгү боло турган эле жигит спортсмен болуп атат. Чет өлкөлөргө барып келип атат. Бул баланын эч мындай терс жактарын айтышканга таппайсың да негизичи. Спортко, жалаң гана спортко, имандуулук жагына жакшы. Биздин айылдын, туугандардын, Кыргызстандын желегин көтөрүп, намызга жараган жигит сыймыктанса болот бул жигит жөнүндө. 10% талант болсо 90% аракет керек. Бул аракет күч талыкпай эмгектенип, мунун ушундай даражаларга жетишкендигине Айбектин аракети менен, өзүнүн аракети менен, Айбектин ушул жол көрсөткөндүгү менен Кыргызстандын, биздин айылдын намысын көтөргөн, айылдык сыймыктана турган эле бала. Имандуулук жактан, намаз окуйт 5 маал. Агалын көрүп ийне өсөт дегендей, мен агам азыр ушул окуучуларды тарбиялап, шакирттерди тарбиялап келатат спортко. Жана дагы агайларыбыз, мисалга бизди ушул өсүшүбүзгө себепчи болгон агайларыбыз дагы бар. Ушулардын жолун жолдоп, албетте колдон келишинче биздин колубуздан эмне келе турмаса жардамыбызды аябай шакирттерди тарбиялап өстүргөнгө албетте даярбыз. Анан дагы жаштарга Кыргызстанга кызмат кылыш милдет деп эсептейбиз өзүбүздү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ушунча күбөлүктөр булар. Ушул спорт чебери деген ар бир ушу санда кикбокс, кандидат мастер спорт экен, кикбокс боюнча, андан кийин ошол кикбокс боюнча спорт чебери дейт. Ушунча ийгиликтер. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, медалдар, кубоктор, дипломдор турат.
Ушул ийгиликтердин бардыгы ушуга окшогон келечек муунга, келечектеги мындай болгон жаш спортчуларга аябай стимул, аябай кызыгуу жаратат десек болот. Биз урматтуу телегөрүүчүлөр ушул эфирден пайдаланып айтып койсок болот. Кимде ким ушундай эфирге чыккысы келип, ийгиликтерди жаратып, бирок эфирге чыга албай жүргөн спортчулар болсо, биз ар дайым чыгарып, ободон чыгарып турганга даярбыз. Жолугушканча.